эч качан бир да имам, бир да аалым мен түшүндүргөндөй, мен кармангандай гана карманасыңар, ушул эле туура деп эч качан айткан эмес. Муну жана орто жолдон чала илим алган адаштырган тургандар эле таассуп кылып, таассуп деп ошо бир жеке адамга же бир жеке мазхабка ошол алардын ою туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы, ошону эле карманып андан чыкпаганды таассуп дейт да. Ушунун баарына тыйып келген. Мына 4 имам тең, имам башчылар ушундай осуят кылган. Куран сүннөттү кармагыла, эгерде биздин сөзүбүз Куран сүннөткө каршы келген болсо, ошонун баарын таштагыла деп осуят кылган да. Эгерде чыныгы ошо мазхабты карманам, чыныгы мазхабты ээрчийм деген болсо, бир чыныгы аалымдарды урматтайм деген болсо, анда ошолордун осуятын аткарыш керек да. Анан жөн эле мен мазхаб карманам же болбосо бир аалымды урматтайм деп туруп, ошолордун эле сөзүн диндеги мыйзам кылып, алардын ар бир эле сөзү туура болот, башканыкы туура эмес деп, ошол аркылуу Куран сүннөттү гана түшүнөм, ошол эле бир жеке адам. Андан башканыкы туура эмес десе, бул адашып алып бара турган нерсе да. Бул чоң жаңылыштык. Анткени эч качан жеке адам баардык диндин баардык тарабын билип, сактап үммөткө жеткире албайт. Ахлу сунна баардыгы биргеликтей динди жеткирет да.